Адамдын акыл эсинин, ой чабытынын энциклопедиясы бул албетте макалдар. Дал ушул макалдардын ичинен күнүмдүк турмушта биз кеңири колдонгон макал лакаптардын чечмелениши тууралуу биз алдыда кененирээк айтып беребиз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Бир жагымдуу кабарды айтардын алдында колдонулчу макал негизинен кулагыңарга күмүш сырга деп кулактандыруу бир жарыяны же бир жакшы жаңылыкты айта турган болгондо ошол макалды айтып кулактандырып кылышат деп ойлойм менимче. Адамдын өзүнө пайдалуу болгон маалыматты илип калуу, же болбосо жаттап калуу, эстеп калуу, ошону кийин турмушунда пайдалануу деген мааниде айтылса керек. Кулагыбызга күмүш сырга деп бизге мисалы ата-энелерибиз, чоң ата, чоң апаларыбыз бул акыл насаат айтуунун алдында айтат да, кызым кулагыңа күмүш сырга деген сыяктуу сөздөрдүчү. Демек бул ошо кулагыңа түйүп ал, дайыма акыл эсиңде болсун деген мааниде айтылган. Кулагыңа күмүш сырга деп айтылат, же кулагыңа алтын сырга деп да айтылат. Бул салыштыруу иретинде бул күмүш менен алтын бул баалуу металл да, кымбат баалуу металл, ошол сыяктуу бул айтылган сөздү керектүү, пайдалуу нерсени дайыма кулагыңа түйүп жүр, билип жүр, жүрөгүңө түйүп жүр, анан керектүү учурда, ар кандай жагдай болуп калганда, ар кандай кырдаалдарда ошол пайдалуу керектүү нерсе менен кырдаалдан чыгып кетесиң деген мааниде айтылганда. Курсагынан эмес куланан артайт деген нерсе бул адамга өзүнө карата айтылган жаман ой пикирлер эл арасында аралап кетсе, же болбосо өзү тууралуу жаман сөздөрдү ошо элдин арасынан өзү угуп, көп угуп болсо ошондон ойлонуп, ошонун артынан артап кетет деп ойлойм. Адамга карата айтылган терс пикирлер адамды баары бир ойго сала берет. Анан ошол нерседен улам ал ойлоно берет да. Анан эми бул макал деле мааниси негизинен ошол турмуштук бир кырдаалга туураланып, курсагынан эмес кулагынан арыктайт деген учурда ошол адам баягы бир тамак аш жетпегендиктен же болбосо оокат байлыктын аздыгынан кепчиши мүмкүн, бирок ошол адамдын өзүнүн турмушу болобу, жакындарынын турмушу болобу, деги эле жеке тиричилиги тууралуу ар кандай ушак айың сөздөр ошол адамды түйшөлтүп арыктатышы мүмкүн деген сыяктуу ой айтылып атат да бул жерде. Менин оюмча бул ашкерелик. Боёкчуну боёкчу десе, атасынын сакалын кошо боептур. Бул атасынын сакалы бул бой турчу нерсе эмес. Ошон үчүн ашкере кеткен адамдар керек болсо атасынын сакалын бойойт деген мааниде деп түшүндүм. Айткан нерсени туура кабыл албай, андан ашырып түшүп, мактайт деген уш экен, мени мактап атат, жазайт деген иши уш экен деп, андан өтүп туура ойго туура келбеген нерсени жазган нерсе деп ойлоп атам да. Боёкчуну боёкчу десе, атасынын сакалын кошо боептур деген сөз бул эми аша чабуу да. Кээде мындай обу жоктонуу, боло турган нерсени ошо өзүндөй болтурбастан кээде андан бир башкача жасоого болгон аракеттер, баягы өзүнчөлүк оригиналдуулук жаратам деп кээ бир учурларда биз аша чаап кеткен учурлар абдан көп да. Обу жоктук деп да кээде айтабыз да. Обу жоктонуу. Ошону кээде кыргыздар айтып коет, боёкчу десе, атасын кошо сакалын кошо боёгондой кылыптыр деп коет да. Жогоруда чечмеленген макал лакаптардын маани маңызы кайсы бир жагдайда сиздерге өзүнүн кызматын аткарат деген ойдобуз. Дал ушул макал лакаптардын чечмеленишин эсиңиздерге тутуп калыңыздар. Сиздер менен мен Тахмина Кенжебек кызы болдум.